Өлкө экономикасына кошумча күч болуп келген айыл чарба тармагы бул жылы өз товарларын жылдагыдан аз санда камсыздоодо. Буга чейин 1,5 миллион тоннадан ашык дан өндүрүп, керектүү товарлар менен камсыз кылып турса, бүгүнкү күндө көрсөткүч 7 миң тонна гана. Анын ичинен Кыргызстан ички рынокто негизи керектелүүчү 9 азык-түлүк менен камсыз кылыш керек болсо, азыркы тапта 3 өндүрүм гана чыгууда. Süt azığı bizde 2000 yılın жыйынтыгы менен 1.668.000 tonna süt öndürülgen. Bir Kırgızstanlıka 200 litre süt bir yılda fizyologiyalыk norma. Biz süt menen özübüzdü kamsız kıldık. Kartoşka 1.300.000 tonda öndürülgen. Fizyologiyalыk bizdin norma 98 kilogram. Bunu menen özübüzdü kamsız kılatağız. Жашылчалар боюнча. Жашылча боюнча дагы өзүбүздү камсыз кылып атабыз. Тилекке каршы калган 6 продуктулар бизде камсыз болбой турат. Бүгүнкү күндө айыл чарба тармагын жакшыртуу боюнча жаңы мыйзамдар иштелип чыгууда. Анда эң алгачкы кадамдар органикалык керектөөлөрдүн тышкы рынокто өз ордун табуусуна жардам берүү жана ата мекендик товарларды өндүрүп чыгуу. Дыйкандарга жана фермерлерге керектүү шарттарды түзүп берүү дагы негизги багыт болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө фермерлер былтыркыга караганда 1 тоннадан 75 килограммдан канталып аткан болсо 78 килограммдан канталып атышат. Былтыр 28% акчалай алып аткан болсо, быйыл 30% акчалай алат. Бул абдан чоң өзгөрүү да. Ошон үчүн былтыр 8000 гектар себет аткан дыйкандар быйыл 12000 гектарга чыгып атат. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен көрүп, анан биз айтабыз, урматтуу фермерлер, мояка буну сеп, тияка буну сеп деп. Bir top өсүмдүктөрдүн түрлөрүн, үрөндөрүн алып келип себип атабыз быйыл. Айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн 6 негизги багыт каралган. Тагыраагы тармакты санариптештирүү, кластердик башкарууну киргизүү жана органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү. Мунун натыйжасында өлкөдө толук кандуу азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого шарт түзүлөт. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.